Түз эфир, түз эфир. Түз эфир. Айзат Курманбеков, ассаламу алейкум. Айзат, саламатсызбы? Айзат Курманбеков. Та бир киши кирди, эми күтүп туралы, чыдап тургула. Суранып силерден барыңардан капа болбогула. Эки киши кирди. Таңкы эфир кылалы, таңкы эфир. Акта кандайсыз, жакшысызбы? Балыкчыбыз кандай турат актан? Та 5 киши кирди. Дагы кирип берсеңиздер, бөлүшүп берсеңиздер, кичине аудиторияны чоңойтуп алалы. Кирсеңер аудиторияны чоңойтуп алалы. Фейк троллдорго салам алейкум деп коелу. Дайырбек Токтогулов, ассаламу алейкум. Жакшыбы? Так. Асхатик. Кандайсың, Асхатик? Жакшысыңбы? Жетебиздик туугандар кандай турат? Жетебиздесиң же бияктасыңбы? Тамара Садукаса 11 киши эфирде, таңкы эфирди баштайбыз жакында. Кичине аудиторияны көбөйтүп алалы, бөлүшүп койсоңуздар, же лайк басып койсоңуздар, ошондо аудитория көбөйөт. Ошон үчүн лайк сурагандар ошондон да. Жакшы, Асхатик. Так, 16 киши эфирде, ошо дагы канча Аксана, саламатсызбы, кандайсыз? Таңкы эфир, Мирланчик, привет, как дела? Кандайсың, Мирланчик? Эйнар Жунашев дейби, саламатсызбы? 19 киши эфирде. Эми дагы бөлүшүп эметип туруп лайктарды бассаңар, ошондо аудитория чоңойот да. Суранып силерден дагы аудиторияны чоңойтуп алалы, жөн эле мындай эмесин эметпей. Темабыз болсо баягы эле тергөө, баягы эле соттор. Нургазы Исраилов. 27 киши кылды эфирде. Эми эфирден 28 киши. Мына эфирди баштай берсек болот. Саламатсызбы, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары, саламатсыздарбы, фейктер, троллдор. Силер ошо фейктер, троллдор аягына чейин угуп туруп, анан кийин ошо барыңар эметсеңер болмок, бирок силерден анга чыдабасыңар, эптеп эле силерге команда берилет. Мунун кебетеси чыгып калса эле ошонго жаман комментарий жазгыла деп. Мен Facebook'та кудай жалгап жазбай калдыңар, Facebook'тан көчүп кетпесиңер, барыңар YouTube колтуруп турсуңар. Эми жакын арада силердин чоңуңар дагы бөлөк жумушка бараттыр, аны да билебиз. Кандай болбосо да саламатсыздарбы? Бүт биздин кыргызстандыктар. Урматтуу жол достор, мына баары тең баягыда Москвага кетип калсам, баары элдин баары тим эле Касановго качты, камалат, тинтет деп сөздөрдү болуп атасың. Камала турганга себеп керек. Бирок азыр карап көрсөң, себеп деле керек жок экен. Себеп деле вообще абсолютно керек жок экен да. Булар эптеп эле алып туруп эле бийликке кичине бир сын айтып койсоң эле, ошону барып туруп эле эптеп эле жөн эле мындай эптеп эле жазып туруп эле эптеп эле сотко жиберет экен да. Ошондуктан бул өтө чоң проблема болду. Бүгүнкү күнү мына, например, Кемпирабад боюнча айтып кетейин. Кемпирабад боюнча тиякта бир да кылмыш ишинде кылмыш курамы жок. Нерсени бар мындай засекреченный кылып туруп барып туруп айдай ийди дагы, ошону менен кылмыш иши козголду. Мына азыр элдин баары биякта Мадумаров боюнча айтып деп эле көбү Мадумаровдун тарапташтары дагы бар эмет атат. Мен Мадумаровду саясатчы катары трибунадан сүйлөгөн сөздөрүнөн эле тааныйм. Мындай тааныштыгым жок. Адамгерчилик сапатын билбейт экен. Мен аны менен анткени эч качан мындай сүйлөшүп көргөм эмес. Бирок Мадумаровдун иши боюнча ошо 2009-жылы болгон протокол боюнча иш козгоп, ошону еще засекреченный кылып туруп жасаган, бул мыйзамга ылайык келбей турган нерсе. Эмнеге дегенде,
Бізде уголовный правода бар. Преступление, состав преступления деп коет. Мына кылмыштын курамы. Бул объект объективной стороны, субъект субъективной стороны, бул уголовный правода бар. Бирок 17-жылы кодекс киргенде, ошондо ошол кодексти киргизип атканда прямые устойчивые показания дегенге эле алып туруп эле ошонго жабыштырып эле эптеп эле факт бар, мына болду, кылмыш курамы барбы жокпу, самое главное устойчивый показания бар, же мына момундай кагаз бар, ошону камаса болот деген бир балейин баарын алып чыккан. Ошол балейинин баарынын негизинде мына бүгүнкү күнү камалгандардын саны көбөйүп атат. Күндөн күнгө көбөйүп атат да. Бийликке кичине сын айтып койсо эле ошону көбөйүп атат. Мына Заринаны эмнеге камадыңар? Заринаны эмнеге камайт, мен түшүнбөйм. Тада Фейсбуктагы эме үчүн, пост үчүн камалды дейт. Эми Фейсбукта бул деген бизде тада силер жогорку кеңешке, село блок, силер жогорку кеңешке сначала биринчиден как муну мыйзам катары киргизиле. Фейсбук бул дагы средства массовой информации деп туруп биринчи мыйзам киргизиле. Ошондо силердин камаганыңар, ошол постторду неметкениңер мыйзамдуу болот. Бүгүнкү күнү мына ошол мыйзам ошого чейин турат. Бул деген печатный издание, анан телевидение гана болуп калган. Ошондуктан Фейсбукту еще мындай как средства массовой информации признавать этилек. А силер болсо признавать этпеген нерсени Фейсбуктун алып туруп эле посту тинтти мынтти. Да мен Зарина Торакулова бул менин досум. Мен досум, ошон үчүн Заринанын камалышы бул мен туура эмес деп эсептейм. Анткени бул Фейсбукта өзүнүн оюн айтып атты. Эч кандай призывдерди айткан эмес. Бул өзүнүн оюн айтып атса, силер өзүнүн оюн камап атасыңар да. Анга ал ойду камаганга любой возможен ал. Бирок силер бир нерсени түшүнбөйсүз. Мына Мадумаровду кылмыш курамы жок нерсе боюнча камап салдыган. Ошол даже кылмыш болгон күндагы 2009-жылы болгон нерсени тяжкий преступление, особо тяжкий алып барсак деле, ошондо бул уже срок давности өтүп кеткен. Жок, силер деген аны, мына, например, ГСУ вообще таң калчу болдум, өтө таң калчу болдум. Хотя ГСУда өзүмө инилерим эле иштейт, аларга мындай акыл айтсаң кайра жаман көрөт, кайра өзүңдү камайбыз деп тигине коркутушат да. Эми бирок айтып кете турган нерсе, мына госизмена деп коюп атасыңар. Эмне үчүн? Анткени госизменада срок давности деген жок. Ошону коюп атасыңар. Ошону менен коюп туруп, уже ошону менен Мадумаровду камадыңар. Заринаны ой үчүн камадыңар. Ошон мына Кемпирабад боюнча олтургандарды аларды вообще эмнеге камаганыңарды түшүнбөйм да. Вообще түшүнбөйм. Ошон үчүн мунун баары мына бүгүнкү күнү ГСУ МВД, ГСУ ГКНБ, мунун баары ошо тергөөчүлөргө команда берген үчүн мына ушундайдын баары эметилип атат. Азыр кайсы сотко барбаган, кайсы эми соттор менен мен сүйлөшөм да. Соттор менен сүйлөшөм, тергөөчүлөр менен сүйлөшөм. Баарын айтсаң, мынтет да, шаг эле мынтет. Ой, биз эмне, тияк айтып атпайбы, команда берип атпайбы деп туруп, мына тергөөчүлөр, анын начальниктери бирдеме болсо, ой, бизди подставлять этип атат, бизди деген тигине өйдө жактан команда берип атат дейт. Мына команданын негизинде утунун баары болот. А команданы эмнеге ким берип атат? Команданы ким берип атат десе, ой, муну деген Садыр Нуркожоевич берип атат, анан кийин Камчет Кыдыршаевич берип атат дейт. Ай, силер дагы мындай бир кызык нерсени айтасыңар да. Именно ушинтип атып туруп, ушундай булардын команда берилип атат деген боюнча силер тогда деген толук информацияны алып барып беришиңер керек. Тергөөчүлөр, начальниктер, бул иште де мындай курамы жок, бул иште де мондай, бул иш боюнча камай албайбыз, тигиндей мындай деп туруп, ошондой нерселерди айтып барыш керек да. А силерге просто задание берет, силер хоп ляппай деп туруп эле бар жасап атасыңар да, анын аягы жүрүп туруп, кайра ошол жака шылтоолоп коесуң. Эми алар деген олтуруп туруп ар бир нерсени карап изилдебейт да. А изилдебеген нерсени силер барып өзүңөр барып туруп ассалому алейкум деп туруп эле силерге мындай чач ал десе силер башты алып салып атасыңар. Буну ошондо күнөөнүн баары тергөөчүлөрдө жана алардын начальниктеринде. Силер туура
мыйзамдуу караганыңарда бул ишти ошондо туура болмок. А силер муну мыйзамдуу карабайсыңар. Силерден эптеп эле команда берди, ошол команданы биз жакшы көрүнүп аткарабыз. Ой, жакшы көрүнүп аткара турган командаларды аткарган кишилердин баарын көрдүк го 30 жылдан бери. 30 жылдан бери көрүп эле келатабыз го. Канчасы мындай соголуп калып калды. Мына ошол эле Айбек баягы Текебаевдин ишин карап атканда. Мына азыр мындайча айтканда адвокат эле болуп калды. Сот системасын эч ким алып барбай калды. Ошол төргөчүлөр азыр кайра адвокат болуп калды, биздин арабызда жүрөт. Бир кезде бизди тим эле могунтуп кекетип сүйлөдү. Алар деле ошол кезде команданы аткарган. Ошон үчүн ушундай нерселерден арыдан бери болсоңор жакшы болмок. Бирок силер арыдан бери боло албайсыңар. Күнөө деле силерде эмес, чынына келгенде. Күнөөнүн баары соттордо. Эмнеге соттордо деп айтам. Соттор жөн эле карап коет да, тигип коет деп азыр көбү жооп берет. Күнөөнүн баары соттордо эмне себептен дегенде, соттордо бул мындай да мыйзам чыгарылат. Ошол мыйзам чыгарылганда ар бир мыйзам сразу мындай ишке ашып кетпейт да. Ошол мыйзам деген эртеңки күнү иштеш керек. Ошол мыйзам иштегенде ошондо туура эмес жагы чыгат, мыйзамдын туура жагы чыгат. Туура жагы чыгат. Бирок ошонун баарын мындай жан кийим кийгенде да биягын кичине мындай кичирейтесиң, тиягын кичирейтесиң, же биягын узартасың деген бар да. Ошондой эле мыйзамда деле ошондой. Ошонун баарын мыйзам түрүндө ошонун баарын деген жогорку сот пленум өткөрүш керек. Пленум өткөрүш керек. Жогорку сот пленум өткөрүп туруп единообразие судебной практики, постатейное разбирательство дел дейт. Ар бир статьяны алып туруп, ошол жерде мына бул жерде момча бизде деген мен иштеп жүргөндө, сотто иштеп жүргөндө биз деген ошондо обобщение судебной практики кылчубуз. Ошондо бүт соттук иштерди баарын ар бир статья боюнча изилдеп, момча акталган, момча прекращен болгон, момча соттолгон деп туруп, ошо ар бир момдай постатейно ар бирөөнү карматчыбыз. Анан ошонун негизинде биз ошолордун баарын даярдап туруп пленумга берчүбүз. Анан пленумга бергенде, пленумда судьялардын баары олтуруп алып туруп, анан ошол жакта эметчи, могу жерде бул статьяда бул жагы кем экен, бул статьяда биягы узунураак экен, буякта алмаштырыш керек экен деп туруп, ошондо единообразие дегенде бир карай турган нерсени чыгарыш керек болчу. 17-жылы ошол 17 жылга чейин болгон ошол кодекстерде абдан ошо 17 жылга чейин чыккан кодекстерде ар бир нерседе момундай жазылып турчу. Бул момдай деп туруп пленумдар бар болчу. Биз ошол пленумга таянып туруп мыйзамдарга ушинтип процесстер. Азыр мына 17 жылы кирди мыйзамдар. Бир пленум өткөн жок. 17 жылы эметкен бир пленум өткөн жок. Азыр биякта соттор айтат, пленум өтүп атат десе, силердин пленумуңарды бул бок силердин пленумуңар. Сразу айтып коеюн, бул силердин пленумуңар боктун богу. Эмнеге дегенде, силердин пленумуңар эстетическое воспитание судьи, вид судьи, отдых судьи. Силер өзүңөргө тем эле отдых, кийинген кийимиңер, этикаңар деле карачы болдуңар пленумда. Бир статьяны карап, ошону изилдеп, обобщение кылып, могу жер туура экен, могу жер туура эмес экен деп туруп айткан иштеңер болдубу? Силер бирөөңөрдүн кылган жоксуңар, потому что жогорку сотто силер деген Кудайдан качкан адамсыңар да, мен силерге ошону эле айтып коеюн. Эми ошо мен бүт баарын айтып аткан жерим жок. Жогорку сотто абдан адам принципалдуу, абдан мындай кыйын мыйзамды билген адамдар көп действительно. Бирок ошол жерде бир Кудайдан качкан, жөө качкан да, тем более машина менен же ат менен качса бир Кудайдан бир жөө качкан бир соттор, бир балелер барсыңар да. Ошонун башында, ошол жерде Мусаев. Урматтуу зампредседатель Верховного суда Мусаев. Эмне үчүн силер өзүңөр даллат кылбайсыңар? Силер зампредседатель Верховного суда по уголовным и административным делам. Эмнеге силер бүгүнкү күнгө чейин бир пленум өткөзө элексиңер? Мына мошенничество боюнча көп мындай итте көп проблемалар чыгып атат. Силер ошону карадыңарбы? Караган жоксуңар. Эме боюнча
ушул эле госизмена боюнча, ушул эле Мадумаровду камаган боюнча силер ошонго деген баарын карадыңарбы? Карай элексиңер. Закрытый, засекреченный дегенге уруксат следственный судьялар берип калат. Ошону карадыңарбы? Караган жоксуңар. Силерден разбой боюнча карадыңарбы? Карай элексиңер. Силер грабеж боюнча карадыңарбы? Карай элексиңер. Силер барыңар өзүңөр теп эски эмелерге кирип кетип атасыңар. Эски пленумдар бар да ошол эле жетет дегенге кечирип койгула. Силер деген ал пленумдарга барсаңар, значит ал пленумдарда мындай да, ал пленумдар туура жакшы чыгарылган пленум верховноста. Бирок ошол пленумдарда, ошол пленум постановление туура айткан. Бирок 17-жылы, 20-жылы мурдагы объект объективный сторона, субъект субъективный сторондан алып салган. Алып салып туруп, прямое устойчивое показание деген өткөн. Ошол пленумдар чак дал келбейт тияка, раз устойчивый показаниялар бар. Мунун баарын түздөй тургандар силерсиңер, соттор. Силерсиңер, соттор. Силер эмне болдуңар? Мына бүгүнкү күнү 1 май район соту аман эле болсун. Окуй. Но Москвада мен Москвага барып келдим. Москвада досторум менен кезигип сот системасында ошол жакта адвокаттар менен сүйлөшүп келдим. Ошолор менен сүйлөшүп келсем, алар да айтат, бизде бир басманный сот деген бар, бир азап эле дейт да. Аякта мындай кандай команда барса, аякта да хоп ляппай дейт. Биздики 1 май район соту дана ошондой болду да. Айтты, ляппай дейт. Мына канча иштер каралып атат. Иштер сотто просто уже сынып атат. Бирок кечирип коюңуз, бул команданы лично Камчек Кыдыршаевич берди деп айтат. Урматтуу судья, Камчек Кыдыршаевичке делать нечего, что ли? Силерге ар бирөөңөр монтип звонить этип, мен мондай чечим кабылла деп айткан. Эмне калып айтасың? Силерге деген течеде бир начальник отдел, управлениялар келет, команда берет силерге. Бул деген анан тияка барып туруп, Камчек Кыдыршаевич, мына мен башты алып келдим дейт. Камчек Кыдыршаевич айтат, мен силерге чач ал дедим, а силер баш алып салды деп. Ошентип туруп жагалданасыңар. Пахта коесуңар, барып туруп өзүңөрдү көрсөткүңөр керек. Мына бизде монда быйынбыз деп. Силер кыйын эмессиңер, силер элдин чыккычысыңар, силер душмансыңар. Мындайча айтканда, силер ошентип туруп душмандык кылып атасыңар. Силер ошону дайыма айтам. Бүт могу бизде 30 жылдан бери бүт проблема ушундай жанжокөрлөрдөн да, ушундай мошенник идиоттордун да. Силерден среднее сословиесиңар. Ар бир революция болгондо биз шапкелерди ыргытабыз, чоңдорду ыргытабыз, кетирет революция болгондо. А могу ортоңку слой көнүп калгансыңар, силерди жумуштан айдабаса экен деп эле, ошол жерде баш ал десе, силер баш чач ал десе, силер баштарды эле ала бересиңер да. Анткени силердин компетенцияңар мыйзамда 0. А бирок эмеде болсо, мындай өзүңөрдүн креслоңардан, өзүңөр чөнтөккө акчадан калбай калалы дегенде, ушун үчүн силер деген мынтип баш аласыңар. А муну эмнеге жасайсыңар силер? Эмне үчүн муну жасайсыңар? Силер муну жасайсыңар бир гана нерсе менен. Силер деген ошол жакта чоңдор булар айтты, булар команда берди деп туруп, алдап туруп. Анын аркасы менен ассаламу алейкум. Бияка акча деп туруп эле калдыңар да. Силер андан башка кыла турган ишиңер жок болуп калды. Силер ошол өзүңөрдүн креслоңарды, монтип эле олтуруп алып эле креслоңарды өзүңөрдү тим эле мыйзамды кыйын билген адамдардай болуп эле монтип эле эметип калдыңар. Өзүңөр эле эптеп акча алган эле аракет кылып калдыңар. Бирок мунун баары чыгат. Күн өтөт, убакыт өткөндө мен эми лично алып туруп, эми ошол жакта буквально мен баягы мындай четтин жазып кетем. Баягы Первомайский район сотто мени просто постава кылган деди. Бир судья ойлоду окшойт, мен ага кирип взятка берем деп. Мен сага взятка. Мен взяткалар ташыбай алгам. И ташыбайм. Ошол судьяга дагы айтып коеюн момунду аркылуу. Мен сага взятка бербейм и берчү эмесмин сага. И бетти көргөн эмесмин. А бул мени постава кылып калганга бүт бар, мен полностью билем. Ким жасаган, кандай жасагансыңар, мен ошону билем. Спецназга чейин ошо коюп алып турсаңар, МВДнын спецназын.
уже төргөн постановлениясын алып алыптырсыңар. Ну мейли, ал деле убакыт келет, анын жөнүндө да кийинчерээк дагы сүйлөшөбүз, разбор болот бул боюнча. Бирок мына бүгүнкү күнү бүт балейин бар ошол соттордон. Соттор пленум өткөрүш керек. Пленум негизинде ар бир эмне үчүн мен жантан бери пленум деп атам. Пленум деген бул мындай нерсе. Пленумду өткөзгөндөн кийин пленумда ар бир статьяга мындай жазылат. Муну мындай кыласың. Анан ошол деген ар бирөө простой тет жерде олтурган миң кушта болобу, нарында болобу, ат башыда болобу олтурган төргөчүгө бул мыйзам болот. Ошонун негизинде гана мына бул статья момундай экен, бирок бул статьянын диспозициясы момундай экен. Могу жерде мындай каралыш керек экен деп туруп, теперь я понял, Сберта Аида Бишенер. Ошондой экен деп туруп, ошондо правильность применения законодательства деген болот. Правильность применения законодательства деген болот. Ошол правильность применения законодательства болот. Ошол правильность применения законодательства да бүт ошондо кичине жыйналса болот. Мындай баарын алып келсе болот. А силер эмне? Силер деген өзүңөрдүн кылыыңарды кылып койсоң, мына, например, көп жерлерди айтып эле кетким келет. Мен эмки бүгүн бир клиентим менен сүйлөшөм, ал клиентим ошол жакта олтурат. Камчы Кыдыршайчтын атын сатып туруп, бир оперлер эле жүрөт. Ой, булар бир кезде бул опер деген Камчы Кыдыршайчка жаман деп кылган. Соттор болсо, азыр сотто иш мындай сынды, полностью сынды. Иште бир доказательство жок. Бирок соттор айтып атат. Бул киши айтты дейт. Эмне калп айтасыңар? Лично звонить этти силерге. Мына Камчы Кыдыршайч, сиз оказывается лично звонить этет экенсиз бул иш боюнча. Любой иш боюнча сиз лично оказывается звонить этет экенсиз. Судьялар ошентип айтат. Булар лично айтты дейт. Это под контролем лично у него дейт. Кайсы бөлөк дагы бир ишке барсаң, мына Октябрь райондук ишке барсаң. Ошол жерде Октябрь райондук иште болсо, ты что? Это личное приказание президента дейт. ГСУ МВДга барсаң, бул деген против президента сүйлөгөн кишилер. Булар личный приказание деп туруп монтет. Эмне эле личный приказание? Силер кимсиңер силерге деген? Монтал, президент же, председатель ГКМБ же, министр внутренних дел, личный приказ берген. Силер кимсиңер? Силер обычный төргөчүсүңөр. Мен мурда деген төргөчү байкуш тилинде, төргөчү мындай деп туруп айтчу элем, наоборот төргөчүлөр болушчу элем. Азыр мындай карап көрсөм, дана ошо силерден башталат экен да. Реально уже. Уже реально. А силер муну каалаганыңарды калчап атасыңар, потому что бир единообразие деген жок. Силер каалаганыңарды калчап атасыңар. Любой нерсени каалаганыңарды калчап атасыңар, анткени силерде мыйзам мындай сырой да. Сырой мыйзам. Ошон үчүн абдан эле мындай көп туура эмес иштер болуп атат, мына айтып атпаймынбы. По большому счету мен башынан айтам, бул чистейший саботаж. Мына тергөөнүн, ошолордун начальниктерин, ошолордун министрлердин, ошолордун председателдерин, ошол бул чистейший саботаж руководства государства. Чистейший саботаж. Булар силер саботажниктерсиңер. Силер саботаж кылып алып туруп, ошо президентке эмес. Ошол саботаж негизинде Кемпир-Абадты туура эмес информация берип, туура эмес иштерди кылып туруп, анан ишти козготтуңар. Именно туура эмес информация берип ишти козготтуңар. Кемпир-Абад боюнча. Ким боюнча? Мадумаров боюнча. То же самое. Туура эмес информацияларды берип аттыңар, анан ошондо мыйзам дал келет деп туруп, кайра мындай калп айтып койдуңар, ошонун негизинде кетти. Андан тышкары мына канча иштер сотто мындай чыккан жатат. Азыр момунда карап көрсөңөр, просто изилдеп көрсө, могу жерде КМО иштесе, ошо ГСУнун КМОсу иштесе жок дегенде ини дейт элең, ошо КМОсу иштебейт. Алар дагы, бияк приказ берилиптир деп коет. Болду. Анан ошонун негизинде тет жерде карап көрсөңөр, СИЗОдо 100% камалгандардын 50% жөнүлүп отурат. 50% жөнүлүп отурат. Потому что биякта балейнин баары ошо именно могуларда да. Мен буларды мындай швагыштар деп коем да.
бир кезде Атамбаевдин малында мен советник болуп жүргөндө ошондо мага айтты, кана сен шыбакчысың деп. Мен ошондо күлүп кутулгам. Көрсө ошондой бар экен да. Азыр, например, шыбакчылар бар да, өзүлөрүнө мондай биз шыбакчымыз деп туруп алат да. Анан алып алып туруп президентке шыбайт деп шыбайт. Кайра туруп алып туруп камчы кыдыршайчка шыбайт деп шыбайт. Анан кийин алар сурайт, эмне чын элеби? Ооба, чын дейт. Анан десе, анан мыйзамга дал келет экен. Мына биз деген сураштырып көрдүк, ошол жерде тече начальниктер бар, сураштырып дал келет экен, камагыла дейт. Ну, если мыйзамда бузук нерселер болсо, то давайте камагыла дейт. А тигилер кудай жалган деп туруп барып камайт, анан кийин опа, салам алейкум деп камагандан кийин анан кабинеттерин олтуруп канча бересиң? Я. Анан кийин берип койсо, тек карап туруп карап көрдүк, бул деген оказывается туура эмес информация болуптур, тигине мындай генеральный прокуратурага чейин барып бөлүшүп койдуңар, бүттү. Силерде малынып калгансыңар ошондогочу. Малынып уже бооңар сасып баштаган да. Бооңар сасып баштаган. Ошонун баары бүгүн болобу, эртең болобу, ушунун баары, например, мыйзамды түшүнгөн кишилер болсо, же момундай нерселерди түшүнгөн менде, пример менде деле болсо, бир күнү келип келген, ошонун баарын изилдеп чыккандан кийин, ошолордун баарын алып чыкканда, мен көтүңөргө суу куйлат да, ачы чай буйлат. Мурда мен силердин баарыңардын, ой, молодцы, тигине мындай деп туруп айтканда туруп туруп, мен биз көтүңдү жаап атабыз, биз сени каматпай атабыз дейт. Камай бер. Эмне эле аны мен коркутчу болдуңар. Камай бер. Мен бир дагы ичинде призыв кылган эмесмин. Кылбаймын. Силер биринчи очередь саботаж кылып, президент болобу, камчы кыдыршайчты болобу, эң биринчи туура эмес кылган, эң биринчилерден шыбакчылар. Ошол шыбакчылар биринчи очередь ошол жан жөгөр, мен постоянно айтам, ой, тегерек четиңерди тазалагыла деп. Тегерек четти ушундай шыбакчылардан тазалаш керек. Экинчи, бездарный момундай төргөчүлөр, ооба, биз мунга деген табабыз, ой, биз деген камап коебуз дегендер, команда бергендер. Үчүнчүдөн, показательный кылып туруп төргөчүлөрдү анан сотторду эмечкен. А мунун баарынын күнөөсүндө именно жогорку соттун судьяларында. Потому что жогорку соттун судьялары пленумдарды өткөзүш керек. Пленумдарды өткөзмөйүнчө мындай башаламандык болгону менен боло берет. А до концаларга айтып коеюн, мен Бишкектемин, до концалар мен качкан эмесмин. Мен Москвага барып турам, мен окуйм ошол жакта Москва. Мен кандидатский диссертациям бар, мына азыр докторскийге кетип атам уже. Вот и все. Ошондон анан кийин силер деген ошо кабинеттерден эле кыйынсыңар. А кабинеттен чыккандан кийин силер уже пешкасыңар. Мына ошол жерде кабинетте чыккан судьялар бир кезде монтоп тергөөчүлөр, монтоп кыйын болгон төшүн көрсөткөн судьялар, тергөөчүлөр мындай эмелер, азыр адвокат болуп эле жүрөсүңөр. Биздин адвокатский сообщество кошула албай эле жинде болуп атасыңар го. Келип алып туруп мында кол кармагандан уяласыңар. Ошол жашоо, ушул керек беле силерге. Эртеңки күнү силердин төргөөчүлөрдүн, соттордун акыркы бул эмеңер, акыркы иш сапарыңар бул адвокат. Анан кийин адвокат болуп алып туруп биздин арабызга эле келесиңер. Биздин арабызга келип алып туруп анан ошол жерде мындай биздин кээ бетине түкүрөбүз. Кээ тамашалап шылдыңдайбыз. Адвокат болуп калдың, кандай экен деп. Аман болула да. Ушуну менен кандай болбосун, баарыңарга ысык чоң салам, жакшы туруңуздар. Алексей Владимирович, здравствуйте. Ассаламу алейкум. Жакшы алыңыздар. Кыргызстан амандык бололу. Кыргызстан жакшылыкта жүрөлү. Кыргызстан эң кыйын мамлекет. Буюрса эң алдыда боло турган мамлекет. Алга Кыргызстан.